Билим берүү министрлигин жоюп, ордуна методикалык жардам бере турган орган түзүү керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев Марал радиосунун түз эфиринде билдирген. Ал эми мектептердин баарында башкаруу кеңешин түзүп, курамына кызыктар ата-энелерди, билим берүү тармагына кызыккан коомдук уюмдар, бизнес өкүлдөрүн киргизүүнү сунуштаган. Мектеп ата-энелердин көзөмөлүндө болсо, баары ачык айкын болот. Ачык айкын иштесе, билим берүү тармагына акча салам дегендер толтура. Азыр күмөн саноолор көп. Ошол себептен ата-энелер өздөрү да мектепке акча бергиси келбейт. Бул багытта агартуу тармагында көп жылдан бери эмгектенген адистер түрдүү пикирлерин билдиришти. Өлкөдөгү ири системаны жоюп салуунун ордуна реформа жасалышы керектигин кошумчалашат. Башкарчы орган, министерство органдарында билим берүү баардык тармактарын, программаларын, окуучулардын кандай окугандагы ар бир класстардын өзүнүн программалары болот. Ошонун аскаруусун баары жогунушу министерство билим берүү министрлиги башкарат да, ата-энелер башкарбайт. Ата-энелерге бериш керек, ошо окуучулардын келип кетүүсүн, анан баягы жетүүсүн, кечүүсүн ошолорго берсек болот. Чоң нерсени жоготуп алып ордуна эмне кылабыз? Азыр эми калыптан ордуна келет да, биз билим берүү чоң реформа баштаган атат. Бая 90-чы жылдары билим берүүнү реформалоо деп, айлыгын көбөйтөм деп, сааттарын азайтып коюп эч нерсе болгон эмес. Эми чындап реформа болом деп баштайын деп атса, аны эмне үчүн жоюшубуз керек? Ошондой эле агартуунун айрым өкүлдөрү коомдук уюмдар жана ата-энелердин билим берүү системасындагы өзгөрүүлөргө карата сунуш пикири, колдоосун көрсөтүп турганы жакшы дешет. Деген менен буларды бириктирген министрликти жоюу акылга сыйбас көрүнүш катары сыпатталды. Билим берүү министрлиги өкмөттүн ичиндеги аткаруу бийлиги болуп эсептелет. Демек, берилген мыйзамдарды, указдарды, жоболорду бүт баарын кайсыл бир өкмөттүк аткаруу бийлигинин bir tarafı atkarıp duruş gerek. Ошон үчүн билим берүү министрлиги сакталыш керек менин пикиримче. Депутат Абдывахап Нурбаевдин пикиринде билим берүү тармагында реформа жасоо үчүн ваучер системасына өтүү керек. Муну президент да айтты эле. Бирок азырынча билим берүү министрлигинен бул багытта бир да кадам көрө элекпиз. Бул система кирсе жеке менчик мектеп ачкандар көбөйө баштайт. Азыр окууда жакшы жетишкендик көрсөткөндөрдүн 80-90% жеке менчик мектепти бүткөндөр. Үстүбүздөгү жылдын 5-майында өлкө башчы Садыр Жапаров жаңы конституцияга кол коюунун алдында элге кайрылуу жасаган. Анда мезгилдин талаптарына ылайык болгон билим берүү системасын түзүүгө тапшырма берерин айткан. Биз жалпы билим берүү системасын реформалашыбыз керек. Экономиканын муктаждыктары үчүн иштеген, жаңы мезгилдин талаптарына ылайык болгон билим берүү системасын түзүүнү тапшырам. Адистештирилген кыргыз лицейлерин түзүү жолу менен өзүбүздүн улуттук моделди издеп, билим берүүнүн системасын кайра карап чыгуу зарыл. Реформа мамлекет тарабынан билим берүүнү милдеттүү түрдө каржылоо системасында өзгөртүүнү талап кылат. Ар бир баланын жетишкендигине карап каржылоого өтүү, ваучердик системаны киргизүү керек. Билим берүү бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү коомдук өнүгүүнүн эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн жана артыкчылыктуу багыттарынын бири экени концепцияда жазылган. Мындан улам коомдун талаптарын канааттандырган билим берүү системасын курууда мамлекеттин жоопкерчилиги өзгөчө экендигин көрсөтүп турат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.